Gошенге жол көрсөтсүн деп Жакып жүйүттү Жусупка өзүнө мурун жиберди. Жусуп арабасын кошуп, атасы Исраилди тосуп алганы Гошенге жөнөп кетти. Ал атасын көргөндө аны мойнунан кучактап көпкө чейин ыйлады. Ошондо Исраил Жусупка: "Эми өлсөм болот, сенин жүзүңдү көрдүм, сен али тирүү экенсиң" деди. Жусуп бир туугандарына жана атасынын үй бүлөсүнө: "Мен барып фараонго кабарлап, Канаан жериндеги бир туугандарым менен атамдын үй бүлөсү мага келишти. Алар койчулар, мал багышат. Алар майда жана бодо малын, бардык мал мүлкүн ала келишти деп айтайын. Эгерде фараон силерди чакырып, силердин кесибиңер эмне деп сураса, силер: сенин кулдарың биз да аталарыбыз да жаш чагыбыздан бүгүнкү күнгө чейин мал багып келгенбиз деп айткыла. Ошондо Гошен жеринде жашап каласыңар. Анткени мисирликтер үчүн койчулардын баары жийиркеничтүү" деди. 47-бөлүм. Жусуп фараонго келип мындай деп кабарлады: "Канаан жеринен атам менен бир туугандарым майда жана бодо малы менен өздөрүнүн бардык мал мүлкү менен келишти. Азыр алар Гошен жеринде." Анан ал бир туугандарынын арасынан бешөөнү алып барып фараонго тааныштырды. Ошондо фараон анын бир туугандарынан: "Силердин кесибиңер эмне?" деп сурады. Алар фараонго: "Сенин кулдарың биз да аталарыбыз да койчубуз" деп жооп беришти. Алар фараонго: "Биз бул жерге жашаганы келдик, анткени кулдарыңдын малына жайыт жок. Канаан жеринде чоң ачарчылык, ошондуктан кулдарыңа Гошен жеринде жашоого уруксат бер" дешти. Ошондо фараон Жусупка кайрылып мындай деди: "Атаң менен бир туугандарың сага келди. Мисир жери кол астыңда. Атаң менен бир туугандарыңды эң жакшы жерге жайгаштыр. Алар Гошен жеринде жашашсын. Эгерде алардын арасында жөндөмдүү кишилер бар экенин билсең, аларды менин малымдын үстүнөн көз салуучу кылып дайында." Анан Жусуп атасы Жакыпты фараонго алып келип тааныштырды. Жакып фараонго батасын берди. Фараон Жакыптан: "Канча жашка келдиң?" деп сурады. Жакып фараонго: "Жер бетинде келгин болуп жашаганыма 130 жыл болду. Ата-бабаларымдын жер бетинде келгин болуп жашаган жашына жеткен жокмун. Аз жашадым, азаптуу күндөрдү өткөрдүм" деди. Жакып фараонго батасын берип, фараондукунан чыкты.